Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Жаркылдаган жакшы маанай менен сабакка даяр турасыңар деген ойдомун. Адептүү бол, салам айтып дайыма, улуу кичүү, кары жашы баарына. Эстүү экен кимдин уулу кызы деп, ээ болосуң өзүң дагы алкышка. Мына ушундай ырсаптарым менен бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды баштамакчымын. Сабагыбыздын темасы кылмыштуулук жаман адат. Сабагыбыздын максаты адепсиздик, кылмыштуулук боюнча жалпы түшүнүк аласыңар. Кылмыштуулуктун жана адепсиздиктин акыры жакшылыкка алып келбестигин билесиңер. Кылмыштуулук жаман адат экендигин түшүнүп, ар дайым адептүү болууга аракет кыласыңар. Бүгүн биздин коомдун алдында турган эң актуалдуу маселелердин бири өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук болуп саналат. Өспүрүм курак инсандын татаал өсүү мезгили. Ушул учурда балдар кыздар туура эмес жолго барып, улуулардын айткан сөздөрүн укпай, көптөгөн адепсиздик кыймыл-аракеттерди жасап жатышат. Адепсиздик менен кылмыштуулуктун ортосундагы айырмачылыкты байкап көрөлү. Адепсиздик бул коомдогу адеп-ахлак нормаларын бузуу. Ага кандай сапаттар кирет? Калпычылык, ыймансыздык, оройлук, ач көздүк, мазактоо, ушактоо, көр албастык жана башкалар. Бүгүнкү күндө мына ушундай өспүрүм арасындагы кылмыштуулукту баарыбыз үн алгыдан угуп, сын алгыдан көрүп, газет-журналдардан окуп, интернет булактарынан маалымат алып, жада калса өзүбүз да күбө болуп жатабыз. Бул учур өтө тез өткөнүнө карабастан, ар бир инсан андан аркы тактырын өзү чечет. Себеби өспүрүм куракта мүнөздүн эң оор негизги өзгөрүүлөрү жүрүп, айланадагылардын, коомдун таасири астында инсан болуп калыптанат. Кылмыштуулук деген бул бирөөгө зыян келтирүү, коомго туура эмес мамиледе болуу. Буга кандай сапаттар кирет? Рекетчилик, кылмыш, аракештик, бейбаштык, баңгилик, мушташуу жана башкалар. Рекетчилик англис тилинен которгондо зордук-зомбулук дегенди билдирет. Кылмыш кылган бала жазасыз калбайт. Ал эми бала мектепте окуучулар арасында уят болот. Балдар жана өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмдөрүндө каттоого алынып, айып төлөйт. Ата-энеси, урук туугандары, өзү дагы элге уят болот. Кылмыштуулук кандай себептердин негизинде келип чыгат? Булар бекерчилик, бейбаштык, кароосуз калган балдар, чыр-чатактуу үй-бүлөлөр, убакытты туура эмес пайдалануу, интернет булактары жана максатсыз көчөдө жүрүү. Кыргыз эли бала тарбиялоодо учкул сөздөрдү, макал-лакаптарды, кылымдар карыткан акылдарды айтып келишкен. Анда эмесе учкул сөздөргө көңүл бурабыз. Өсөрүбүз да, өчөрүбүз дагы тарбиядан.
балдарга мээримибиз, бактылуу келечегибиz. Майда кемчиликти жазаласаң, чоң кылмыштын алдын аласың. Сабагыбызды бышыктоо иретинде улуу окумуштуулардын айткан накыл кептерин эске саламын. Адамзат эң кейип аккан дарыя. Аны артка агыза албайсың. Антуан Риворол. Жеке кызыкчылык коомдун кызыкчылыгынан кийин турушу керек. Кенже Плений. Эркиндик менен ден соолук окшош. Алардан ажыраганда гана аттиң дейсиң. Анри Бек. Кыргыз элинин улуу жетекчиси, мамлекеттик саясий ишмер Исхак Разаков айткандай, коом деген сен жана мен. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот. Мына ушул сөздү өзүбүзгө ураан кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак гана кылмыштуулукту, рекетчиликти, адепсиздикти жеңебиз деген ойдомун. Ар бирибиз кылмыштуулуктун акыры жаза менен бүтөөрүн жана жаман адат экендигин унутпасак. Кийинки сабакка чейин жолукканга сак саламатта болгула.